Assalamu alaikum. Тұрар ТВ-нің көршілері, құтман күніңіздер менен. Талас областындағы Манас районы. Бұл жақ таможный туғандар. Таможный Қазақстанға кете тұрған. Турейле ушу таможныйдың бұл қатарлары бар туғандар. Ушу қатарда почти етек жағында мына Ақжол деген кафе бар туғандар. Мына ушаққа келіп тамақтансаңыздар болады. Ақжол кафези. Азыр içine кіріп көрсетейік. İçi жылу, жақсы екен. Самсада жазайсыздар ба ке? Мен только берде самсы жазайын. Сіз самсы жазайсыз ба? Басқа ештеңе қылмаймын, ондай самсы бар. 80 сомдан. Бұл тандырдан ешқандай айырмаумен асып келіп жеп көрсе болады. 80 сомдан. Сом кені? Жақсы екен. Дайырлар. İçinde сорпосы менен бар. Ана заказ беріп ала келші дегендерге сіз күніге қақа аралға барып келіп отырсыз? Алып бара албаймын, шынында. Заказ доставка? Доставка жоқ. Себебі мен жетіше албаймын. Доставка жетіше албайсыз? Жетіше албаймын доставка келіп алып. Ана ушул жерге келіп, анда самса жезе болады екен. Дамбы самса, свежий. Ошондо мен 15-15тен бар, 10-те чыгарбайм да, 15-15тен улам утуру чыгарып турам. Ошон үчүн меники свежий постоянно. Телефон калтырыш же кереги де жок бу? Телефон керек жоқ? Керек жоқ. Анда ушул жол кафесине келгиле. Жакшы. Шере отуруп тамак жеп, самсы жеп, эс алып кетиңиздер. Урматтуу Талас облусунун тургундары, урматтуу Талас облусуна келген меймандар, мына биз таможный постта турабыз. Ушул постта мындай Ақжол деген бир кафе бар. Ушул жерде Карарчанын кулуну Аман деген жигитибиз иштетет. Бул жерде ушул жакшынакай самса жана башка нерселерди жасап, элге кызмат кылып аткан экен. Алла Таала ишине ийгилик берсин. Эмесе ичине киртирип айтып коелу бу нерсе. Мына урматтуу жамаат, мына канча жылдан бери ушул Амандын иштеп аткан ишине мен там берип келемин. Дайыма мына ушундай бир кайрымдуулук кутучасын жасап койгон. Ушул кайрымдуулук кутучасын аз жалган айтпасам жарымдан көбөйүп калыптыр. Мына ушул кайрымдуулук кутучасына түшкөн акча каражатын Аман дайыма ушул пакетке салып түйүп туруп медреселерге, ошол жанагы балдар диний окуу жайларына жеткирип берип турат. Мына ушул неде бир Амандын айтышы боюнча ушул кафеге келип самса жегендер, тамак жегендер жеп, ал эми чайдын акчасын Аман албайт экен дагы. Чайдын акчасын баардыгы ушул жерге салышат экен. Бул жерге канчалаган сырттан келген меймандар, фуралар жана башкалар келип атат. Дайыма ушул кутучага салып турушат экен. Муну Аман тез баардыгын алып туруп ошол диний окуу жайларына, медреселерге жеткирип берип атат. Аман, Кудайым ишиңе ийгилик берсин, тапканыңа береке берсин, кошконың менен кошо карып, бала чакаңдын рахатын көрүп, үй бүлөңдө жакшы ийгиликтер болушун Алла насип этсин. Сен Карарча айылынын имамы Токтарбек экенин уулусун. Токтарбек экенин баарыбыз сыйлайбыз, ичибиздеги аксакалыбыз. Ал ушундай бир алтындай момун адам, ошондой адамдан пайда болгон сен ушундай бир соопчулук иштерди жасап атасың. Алла Таала элибизге, жерибизге тынчтык, амандык берсин. Ушундай кутуча ар бир үйдө болуш керек. Үйдө дагы холодильниктин үстүндө бир кичинекей кутучаны кылып коюп, эгерде бир жакшы иш болсо, үйдө тигил болсо, пенсия алсак, башка кылсак, балдардын баардыгын ошо кутучага кайрымдуулук таштатканга үйрөтүшүбүз керек. Балдар ошондон кайрымдуулук кылып, садака берүүнүн жолун үйрөнөт. Канчалык садака бере турган болсо бул жакшы болот. Ар асмандан, жерден келүүчү балалардын бүт бардыгын жок кылуучу, ошолорду жоюучу бул садака, муктарам жамаат. Эгерде биз күнөө иш кылып койсок, Аллага чын дилибиз менен тооба кыла турган болсок, күнөөлөрдү тооба жесе, ал эми бизге келип аткан ар кандай балалардын бардыгын жей турган бул садака. Алла Таала бардыгыбызды ушул хайыр ихсан кылганга, садака кылганга өзү насип эткен болсун. Рахмат Аман. Өмүрүңө